ошону бир билип коелук. Биз элге, журтка, коомго аздыр, көптүр салым койсок, Кудай Таалам мына ушуну эч качан текке кетирбейт. Бүгүн болбосо эртең, эртеги болбосо бүрсүгүн сөзсүз Кудай тарап кайтарып берет. Дүйнөгө белгилүү Сулайман Ражахи деген бир бай бар. Сауд Арабияда дүйнөнүн аз көп жерлеринде Сулайман Ражахи деген банк бар. Сулайман Ражахи деген бул ошо адамдарга жаштык тартуулаган адам да. Ошонун атына коюлган Саудиядагы эң бай, эң кайрымдуу адамдардын катарына кирет. Сулайман Ражахи айтат: мен дейт кедей үй бүлөдө төрөлдүм дейт. Кыйналган үй бүлөдө төрөлдүм дейт. Бир күн дейт мугалим пикникке чыгабыз деп калды дейт. Мугалим пикникке чыгабыз деп калды дейт. 1 реалдан акча чогулту дейт. Үйгө барып, апаман, атаман 1 реал сурасам, 1 реал чыккан жок дейт. Биздин 1 сом да. Пикникке чыгат экенбиз, тоого чыгат экенбиз деп, 1-классымда ушул пикникке барайлы деп 1 реал сурасам, 1 реал үйдөн чыккан жок. Ыйлаганым айтпа дейт. Жумалап күн сайын ыйлайм дейт. Күн сайын шу жака акча чогултуп атат. Анан агайым ошол пикникке чыгыштан 1 күн мурун тыйындарды алып, кийин тыйын бербегенин байкады дейт. Мени байкады дейт. Анан окуучулардын көзүнчө Сулайман деп турчу балам деп тургузуп бир суроо берди дейт. Суроого жооп бердим эле, дүңгүрөгөн кол чабып койгулачы мына Сулайманга деп кол чабып тургандан кийин мага 1 реал берди дейт. 1 реалды кайра агайга бердим дейт, эртеге пикникке чыкканга. Сүйүнүчүмдү айтпайт. Ушунчалык катуу сүйүндүм дейт. Пикникке чыгып келгенден кийин 1 ай менин жүрөгүмдө ошол сүйүнүч жүрдү дейт. Айлар өттү, жылдар өттү дейт. Кудай Таала мага байлык берди. Bir gün oturup Palestinalыk agayım ele deydi. Ойлонуп отуруп агайымды эстедим дейт да. Ошондо агайым мага чындап мени суроо сураганда чындап берди бекен, баягы менин баягы туура жооп бергениме берди бекен же мага жөн эле баягы ошол мен менен барып келсин деп оңой суроону берип мен садака кылып берди бекен деп ойлондум дагы дейт. Эмне болсо дагы мен агайым көңүлүн көтөргөн деп анан агайымды издей баштадым дейт. Агайымды издеп тапсам дейт, ушул айылдын бир чекесинде жашайт экен дейт. Карып калыптыр, картайып калыптыр дейт. Агайымды таап агайым менен барып сүйлөштүм дейт. Агай, сизди көптөн бери мен издеп жүрөм. Сизден мен чоң суммада карызмын деп айттым дейт. Балам, мен эч кимге бир карыз берген адам эмесмин деп айтты дейт да. Анан ошо жылдары ушундай пикникке чыгып, анан ушундай чыкпай бир адамдын болгон окуя айтып атам дейт да, ушул бергениңиз эсиңиздеби десем, күлүп дейт, мага ошол 1 реалды кайтарып бергени келдиңби дейт. Анан жүрүңүз эми бир жерге барабыз десем, агайым баш тартат дейт, жок дейт. Агайымды коюңуз деп ээрчитип келип анан кийин шаардын ортосунан кийилтеген чоң виллага келип, агай, мынабы үй 1 реалдын акысы дедим дейт. Балам, бул нерсе көп го деди. Агай, шашпай туруңуз дейт. Дарбазаны ачып, дарбазага кирип, чоң машинаны кирип, бул машина дагы сиздики дедим дейт. Агайым дейт, сүйүнүчү көккө жетип, көздөрүнөн мөлдүрөп жаштар ага баштады дейт. Балам, бул көп деп айтты эле дейт. Агай, ошол мезгилде берген 1 реалыңыз мага бүгүнкү мына үйгө караганда, бүгүнкү мына ушул машинага караганда 10 эсе, 100 эсе көп мага сүйүнүч тартуулаган деп агайыма үйдү дагы, машинаны дагы бердим дейт. Кудай Таалам жакшылык кылсаң кур калтырбайт. Бирөөгө сүйүнүч тартууласаң, бирөөгө сүйүнүч киргизсең, Кудай Таалам эч качан кур калтырбайт. Бүгүн болбосо эртең, эртеги болбосо бүрсүгүн сөзсүз кайтарып берет. Келгиле бири-бирибизге сүйүнүч тартуулаганга, бири-бирибизге жардам бергенге аракет кылайлык. Сулайман Ражахини карасаңыз, Сауд Арабияга 200 000 даана хурма дарак эгип,
200 000 dana kurma darак егип, жеткирип, ошол жердин баарын Кудай жолуна вакыф кылып таштаган. 200 000. Бул бир чекеси да, кылган жакшылыктардын бир чекеси. Кудай Таалага ушу жак берсең, Кудай Таала ушинтип берет. Айтайын дегеним, бири-бирибизге сүйүнүч тартуулайлык. Бири-бирибизге жакшылык тартуулайлык. Жакшылыктын, сүйүнүч тартуулоонун жолу толтура. Карасаңыз жөн эле ушинтип көңүлүн көтөрүп койсок дагы, эмне? Опой, жеп жеңил. Сүйүнүч тартуулап койсок болот да. Эч нерсе, жада калса бир тыйын коротпай, эмне кылып койсок болот? Адамга сүйүнүч тартуулап коелабыз да. Ишенесиздерби? Ишенесиздерби? Мен ушул нерсеге мен бир күндөй өзүм ушу көзүм менен көрүп тургандай ишенем менчи. Ишенесиздерби? Мен практика жүзүндө көрсөтөйүн сиздерге. Жөн эле жылмайып койсоң, сүйүнүч тартуулайсың да. Эң адамга сүйүнүч тартуулоонун эң оңой жолу, эң жеңил жолу, адамдын жүрөгүнө түз эң тез жете турган жол. Сен жылмайсаң, адам сага жылмайат. Сонун го. Жөн эле болду. Мен канча адамга азыр сүйүнүч тартууладым да. Кээ бирөөлөр ушу сүйүнөйүн деп отурат, бирок ушу эки эримди ачкан калып, жетпей атат. Дегиз келет, бул деле. Айтайын дегеним, сүйүнүч тартуулоонун жолдору толтура.